Бул вакыяны мен айтып атабыз. Оны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Эгерде Юнус пайгамбар ушу зикирди кылып алгандачы, балыктын ичинде түбөлүк кыямат күнгө чейин калып кетмек дейт. Куранда да айтат, бул калып кетмек дейт зикир кылбаса. Эми карап туруңуз ушуну. Ушул биз Юнус пайгамбарды ушу зикирдин берекеси менен куткардык дейт Алла Таала. Зикирди. Жана имандууларды кыямат күнгө чейин келе турган имандуу эркек аялдарды дагы башына кандай кайгы иш түшсө, ушу зикир менен куткарабыз дейт. Ошон үчүн иншалла өзү башыбызга иш түшпөсүн. Бирок жамандык, жакшылык экөө бир туугандар. Ошон үчүн кандай гана болбосун, буну дайыма айтып жүрүш керек. Бир кээде сыноо келсе күчөйтүш керек да. Ал кишинин коому ошо бир 100 миңден ашыгыраак экен. Куранда айтканда аранда канча? 100 миңден ашыгыраак экен. Ошон үчүн кээ бир алымдар айтат, буну ушу 125 миң жолу зикир кылса, Кудай кааласа иншалла тилектин баары ишке ашат деген бар да. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Ушул жерде Алла Таала адеп үйрөтүп,